28 май күнү Кыргызстанда чек ара кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип келет. Мекендин бактысы өмүрдөн кымбат демекчи, жүрөгүндө жалын оту бар мекен сакчылары менен маек куруу алдында турабыз. Анда эмесе келген меймандарыбыз менен таныштырып өтөйүн. Коопсуздук кызматынын башчысы майор Молдогазиев Максат Бирназарович жана иш кагаздарды камсыздоо кызматынын жооптуу аткаруучусу прапорщик Ибраева Саадат Аскарбековна бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Жакшы. Кыргызстанда чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнө быйыл 24 жыл толду. Ушул 24 жыл аралыгында кандай өзгөрүүлөр болду? Ушул туурасында токтолуп өтсөңүз. 28 май биздин кесиптик майрам билесиздер. Эми 1999 жылдан бери кыргыз мамлекети өзүбүздүн чек арабызды кайтарып келатабыз. Орустардан бизге ошол 99 жыл өтүп, түштүк жергебизде уже заставалар ачылып, толук кандуу 4 мамлекет менен чек араны кайтара баштаганбыз. Белгилей кетсек, ага чейин биздин чек араны Орус мамлекети менен билесиздер, Кытай республикасы менен гана болчу. Нарын, Ысык көл жана Ош обласы аймагында. Андан кийин эгемендүүлүктү алып 99 жылы бизге өткөзүп бергенден кийин орустар толук кандуу өзүбүз ишке ашырып, түштүк жергесине да 4 чектеш мамлекет менен азыр мамлекет чек араны кайтаруудабыз. Жакшы, кошумча айтсаңыз болот. Ушул чек ара кызматы түзүлгөн убакыттан бери 24 жылдын ичинде көптөгөн жаш жоокерлерди тарбиялап, аскер кызматкерине кызмат кылып, көптөгөн тармактарга кызмат кылууга кеткен биздин жаш жоокерлер бар. Ушу жаш жоокерлер келип биздин аскер бөлүктө кызмат кылганда жакшы мындай өздөрүн баягы көптүк көрсөгөл болот дегендей жакшы нерселерди үйрөнүп, бизден баягы тартип, ар бир нерсени баалап билүүнү үйрөнүп кетишет. Ошол эле мекенди сүйүүгө. Ошол эле убакта мекенди сүйүүгө да үйрөнүшөт. Баягы эмне деп коет, ынтымак бер ырыс бар дегендей. Ошол бизден көптөгөн эле аскер кызматкерлери тарбияланып чыгат. Жакшы. Чек ара кызматкерлери өлкөнүн тынчтыгы, коопсуздугу үчүн жана аябай кызмат кылып келишет. Анан 24 саат бою күзөттө турушат, көз ирмебей. Анан айтсаңыздар, ушул сиздердин чек ара кызматкерлеринин түйшүгү эмнеде, сыймыгы эмнеде? Ушул туурасында токтололучу. Бул эми чек ара кызматында мен өзүм жөнүндө айта кетсем, бала кезимден кыялданчумун. Чек арачы болуп, өзүбүз Ак Судан Караколго келгенде зоопарк жактан аскер кызматкерлерин көрүп, чоңойгондо ушу чек арачы болобуз депчи, ошол кыял орундалып, Кудай буйрса чек арачы болдук. Чек арачы эми сыймыктанганыбыз эң мамлекет чек арадан башталат да. Албетте. Эң биринчи чек арада чек арачылар турат. Сырттан келаткан меймандар биринчи чек арачыларга кезигет. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей, биз мамлекеттин жүзүбүз, ошо келаткан киши биринчи ошо чек арадан туруп кетет. Анан аябай сыймыктанабыз чек арачы болгонубузга. Түйшүктөр деле көп эми айта бергенде, 24 саат бою азыр билесиздер, кыштын кыраан чилдесинде, жайдын ысыгында, ар кандай климат болбосун, биздин жоокерлер кызматтарын өтөп жүрүшөт. Ошол шарттарындачы баардык. Ошого аябай сыймыктанабыз чек арачы болгонубузга. Жакшы, албетте сиздер бар жалпы кыргыз элинин өлкөнүн уйкусу тынч десек болот, өлкөбүз коопсуз, бейгапар жарандар ыраазычылык билдиребиз. Анан айтсаңыз, ушу бүгүнкү күндө чек арачы болууну каалаган өспүрүмдөр көп элеби?
ооба, ушул күндө чек арачы акыркы убакта мындай ар бир адамдын, ар бир биздин жаш өсүп келаткан балдарыбыздын баягы каалоо тилеги мекенге сүйгөн баягы өзүлөрүнүн эмесинин негизинде чек арага кызмат кылам деп, баягы ата мекениме кызмат кылам деп кайрылган жаштар көп. Ошолордун ичинен ар кандай баягы кесипке туура келсе кабыл алып, дальше баягы өзүлөрүнүн кызматын улап кеткендер да бар. Мисалы катардагы жоокер болуп кирип, өзүлөрүнүн баягы билим деңгээли жогору болсо, жогорку жакка да өтүп, өзүлөрүнүн офицер катары окуп келип, биздин чек ара кызматына кызмат кылгандар да бар. Баягы айымдардын түйшүгү бир аз оорураак эмеспи? Үйдөгү бала бакыра, үй бүлө, андан сырткары мындай жооптуу кызмат, баягы эки тизгинди бир алып кетиш сизге кыйын эмеспи? Ошол туурасында айтып бериңизчи. Кыйын деле эмес. Негизи мен өзүм бала кезимде эле ушул негизи форма кийип, мындай аскер кызматы болгонду аябай каалачумун да. Баягы бала кезиңде кыялданасың го. Бир көчөдөн 5 баланы бириктирип алып эле, тизип алып эле ушундай ойногон күндөрүм болгон да. Анан өзүм ушул форманы кийип, ушу чек арачы болгонума аябай сыймыктанам. Конечно, аял кишиге бул оор эле, бирок ошонун негизинде тышты да алып кетип, үйгө кирип, энелик милдетиңди аткарууга дагы мындай аял киши негизи тырышчаак болобуз го. Ошол жагын алып кетүүгө мындай андай деле оор эмес. Наоборот, өзүм сыймыктанам ушу кесипте иштегениме. Жакшы. Максат Бирназарович, айтсаңыз, бүгүнкү күндө чек ара кызматкерлеринин абалы кандай, жагдай кандай? Акыркы жылдары өзгөчө көңүл бурула баштабадыбы? Ошол туурасында айтып токтолуп өтсөңүз. Эми элибиз баарыбызга эле маалым болгондой, буга чейин башында бөлүнгөндө чек ара заставаларыбыз жок. Ошол азыр кайсы заставаларда болсо, ошол убакта садиктерде, мамлекеттик имараттарда болуп калыптанып келгенбиз да. Андан акыркы жылдары өзүңүздөргө маалым болгондой, эмне деген заманбап заставалар салынып атат бизге. Заманбап баардык шарттары менен, баардык немеге шартка ылайык кылыпчы. Ошол заставалар биздин азыр застава аскер кызматкерлерге үйлөрү салынып атат. Кудайым буйрса, эртең майрам келе жатат. Ошол майрамда дагы массалык маалымат каражаттарынан да күбө болобуз. Буйрса түштүк жергебизде да көптөгөн заставалар ачылган атат. Ошол аябай эле өзгөрүүлөр жакшы, бара көч түзөлөт дегендей болуп, жылдан жылга аябай жакшы болуп атат. Жакшы. Ошол мындай карап турсаң, жылдан жылга абал жеңилдеп, жакшырып, аскер кызматкерлерине көбүрөөк көңүл бөлүнүп, баягы жакшы эле болуп келатат да. Менин оюмча баягы эмне деп коет, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, сыңарындай. Бизде ынтымак эле жеңет. Чек арабыз бек болсо, мамлекетибизде тынчтык болот. Мамлекетте тынчтык болсо, ар бир адам өнүгүп өсөт, баардык тилегенине жетет дегендей. Жакшыруунун үстүндө эле келатабыз, Кудай буйрса, акыркы убактарда. Тилекке каршы баягы чек ара жаатында акыркы учурларда бир жаңжалдар орун алып кетпедиби? Анан мындан улам чек ара кызматкерлери чыныгы патриоттор, чыныгы мекенин сүйгөн адамдар барып ошол жака эмгек кылат деп айтсак жарашчудай. Анан айтсаңыздар, ушу 28 май күнү кандай иштер пландалууда, кандай иштер мерчемделүүдө, ошол туурасында айтып өтсөңүздөр. Акыркы убактарда билесиздер, чек ара жаңылдар көп болуп кетти. Ошондо чек арачылар эле эмес, кыргыз эли бирикти да. Кыргыз эли биригип, ошондо бир муштумга биригип, аябай жылуу сезимдер болот экен, көңүл бурулгандачы. Андан 28-ине карата өзүбүздүн аскер бөлүктө иш-чаралар мерчемделип атат. Кудайым буйрса, эртең өзүбүздүн саптык майданда майрамга карата түзүлгөн иш-чараларыбыз бар. Өзүбүздүн атайын тарбия иштер бөлүмү тарабынан даярдык көрүп атабыз азыр.
Жакшы, ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Анда сиздерге эркин микрофон болсун. Жалпы өзүңүздөрдүн кесиптештериңиздерди, жалпы эле биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кайык журтка кайрылуу жасап өтсөңүздөр болот. Мен дейм, биринчиден Кыргыз элине тынчтылык болсун, асманыбыз ачык, Кыргызстан мамлекетибиз өнүгүп өсүп, алдыңкы мамлекеттерге кошулсун. Анан бизде баягы чек арачыларда дайым айтабыз, чек арабыз бек болсун, ачык асман болуп эле жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирип, алдыңкы мамлекеттерден бололу. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы ушу келе жаткан 28 май чек арачылар күнү менен жалпы жамаатты куттуктайм. Иштерибизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт талай каалайм. Чек арабыз бек болуп, Жолош майор айткандай, баягы биримдик бар жерде ырыс бар дейт, ансыгандай биримдиктүү болуп, чек ара бек болсо, мамлекетибизде тынчтык орнойт. Мамлекетте тынчтык болсо, өлкөбүз өнүгүп өсөт дегендей. Жана аял аскер кызматкерлерин өзгөчө куттуктагым келет да. Үйдө кирип, аял кызматын кылып, эшикке чыгып, эркектер менен тең тайлашып кызмат кылып аткан биздин аял аскер кызматкерлерине дагы ден соолук, ийгилик, ак жол каалайм. Аял бар, баягы үйдүн куту бар дегендей. Баардык жакшылыктарды каалайм. Келе жаткан майрамыбыз кут болсун. Көп жакшылыктарга жетели. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мекенибиздин чеби бек болсун. Сиздердин да келе жаткан майрамыңыздар менен. Ал эми бизде конокто коопсуздук кызматынын башчысы майор Молдогазиев Максат Бирназарович жана иш кагаздарды камсыздоо кызматынын жооптуу аткаруучусу прапорщик Ибраева Саадат Аскарбековна конокто болду. Ал эми Көл таң берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.